Сузакта иске ууланып, аял 3 баласы менен каза болду. Сузак районунун Кашка Терек айылында 1 январ түнү көмүр иске ууланып, 4 адам каза болду. Алар 30 жаштагы келин, анын 9 жаштагы баласы жана 4 жаштагы эгиз уулдары болгон. Бул факты райондук милициянын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Кошуналардын айтымында аялдын күйөөсү Орусияда иштеп жүргөн. Келин кайын журту менен бир короодо, бирок өзүнчө үйдө турушкан. Анжелика Вефа борборунун жетекчиси Марат Назарбаевка турмушка чыкты. Анжелика нике шакек тагынган сүрөттөрүн Instagram баракчасына жүктөп, кайрадан бирөө менен баш байлап жатканын тымызын жарыялады. Тез эле бул кабар интернет желесине тарап, бир катталуучу ырчы айымды Вефа борборунун жетекчиси Марат Назарбаев менен Дубайдан көргөнүн жазып, чын эле экөө коомчулуктан жашырынып үйлөнүп жатканын жазып чыкты. Эске салсак, буга чейин да Марат Назарбаев менен жакын мамиледе экени тараган. Көп өтпөй Марат мырза жубайы менен эки башка жолго түшүп, Анжелика аялы тынчтык бербейт деген шылтоо менен суракка чейин чакырылып келген. Жел жүрбөсө чөптүн башы кыймылдабайт демекчи, бул ушактын чын бышыгы жакында ачыкка чыгат деген ойдобуз. Аргумент KG. Сейилдейбиз деп 1 жашар кыздын колунун манжаларын үшүк алып кеткен. Бул туурасында казакстандык басылма жазып чыкты. Алардын маалыматында окуя Павлодар облусунда болгон. Ооруканага 1 жашар кыздын оң колунун манжалары үшүк алып жеткирилген. Апасынын айтымында алар кечке саат 10 чамасында кызы менен сейилдөөгө чыккан. 1 сааттан ашык басып жүрүп келген. Үйгө келгенде жылуудан улам кызынын колу как көк тартып, шишип, кыймылдабай калганын байкаган. Ошондо гана ал колду үшүк алганын билип, тез жардам чакырган. Тез жардам кызматы 1 жардамды көргөзүп, ооруканага жеткиришкен. Дарыгерлер кыздын колу 1, 2, 3 А баскычта үшүк алганын тастыкташты. Учурда кичинекей кыз ооруканада дарыгерлердин көзөмөлүндө. Бишкек шаары дүйнө жүзүндөгү абасы кир шаарлардын рейтингинде 1 сапка чыкты. Бул туурасында чет элдик басылмалар жарыялады. Бүгүн 3 январ саат 16:20 көрсөткүчкө ылайык шаардын статусу кооптуу деп белгиленген. Абанын сапатынын индекси аталган сайттагы маалыматка ылайык 485ти түзгөн. Бишкектен кийинки орунда Индиянын Дели, Пакистан, Лохар шаарлары жайгашкан. Хабиб кандай учурда октагондого чыгышы мүмкүн? Менеджердин жообу. UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиону Хабиб Нурмагомедовдун менеджери Али Абделазиз россиялык мушкер 2021 жылы карьерасын кандай шартта башташы мүмкүн экендигин айтып берди. Мушкердин өкүлүнүн айтымында 39 жаштагы Джордж Сен-Пер дагы спорттук карьерасын калыбына келтирсе, Нурмагомедов 2021 жылы октагондого кайтышы мүмкүн. Менин оюмча, эгер Сен-Пер чындап эле мушташка кайтып бара турган болсо, анда Хабиб Нурмагомедов кайтышы мүмкүн, деди менеджер. Абделазиз ирландиялык Конор Макгрегордун өч алуусу үчүн ири акча сунуштала турганын, реванштагы россиялык чемпионду октагондого кайтууга көндүрүшү күмөн экендигин белгилеген. Бул каржылык жактан алганда олуттуу иш, бирок Хабибти акча менен көндүрүү өтө кыйын экендигин билебиз, деди ал. Аба ырайы: жолдор тайгак болот. Баткен облусундагы кээ бир райондордо туман түшүшү мүмкүн. Жолдор тоңголок тайгак болот. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Бишкекте кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсү -14, -16, күндүзү -6, -8 градус болот.